Өлкө аймагында акыркы убактарда болуп жаткан кылмыш, кырсык окуялардын жол эрежесинин коопсуздугун чагылдырган телевизиот көрсөтүүсү назарыңыздарда. Бул жолку чыгарылышта эс алуу жайларында орун алган уруш, мас абалында унаа башкарган айдоочулардын жоосунсуз жоруктарын жана башка кылмыш, кырсык окуяларын көрсөтөбүз. Борбор калабыздагы эс алуу жайлардын биринде массалык уруш орун алды деген билдирүү 102 кызматына келип түшөт. Аталган дареке кайгылуу кызматкерлери барган учурда жарандар өз ара пикир келишпестиктин айынан бири-бирин ур токмокко алып жатканын кабарлашты. Ал арада урушка тиешеси бар жарандар окуя болгон жерден качып кетүүгө аракет кылышканы менен патрулдук милиция кызматкерлери артынан кууп барып жакын арадан токтотуп, окуянын чоо жайын тактап, шектүүлөрдү жакынкы милиция бөлүмүнө алып барышты. Жоқ, банке, мен айтып қойдым азыр, банкада магазин алып келейін, Мындан аркы окуянын чоо жайын тергөө амалдары аныктайт. Ал эми бул Субару үлгүсүндөгү автоунаа рейдтик иш-чаранын алкагында токтотулуп, айдоочусунан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жаткандыктан айдоочунун мас соосун аныктоо максатында наркология бөлүмүнө алып келишти. Наркологиялык тесттин корутундусу менен айдоочуга тийиштүү протокол толтурулуп, унаасы айып короосунан орун алды. Ал эми бул күмүш түстөгү Honda үлгүсүндөгү автоунаа рейдтик иш-чара учурунда токтотулду. Токтоткон учурда айдоочудан аралыктан спирт ичимдигинин жыты келип жатты. Ал учурда айдоочунун мас соосун тактоо максатында наркология бөлүмүнө алып барууга туура келет. Наркологиялык тесттин корутундусу айдоочунун мас абалында экендигин аныктап, инспекторлор унаасын айып короосуна токтотуп, өзүнүн атайын айып кагазын толтуруп беришти. Темир жолдо катталган кырсыктын кесепетинен 45 жаштагы аял киши каза болду. Маалыматка ылайык, Лев Толстой жана Некрасов көчөлөрүнүн кесилишиндеги темир жол өткөлүнөн өтүп бара жатып, поездге урунган. Кырсык болгон аймакка жакынкы милиция бөлүмүнүн кызматкерлери барып, окуянын чоо жайын аныктап, жабырлануучунун өздүгүн такташты. Мына бул жерде ташны здание турбайбы? Ошол жерде биздин союзда ГИИС жасайбыз. ГИИСтен
Окуя туурасында милициянын басма сөз кызматы мындай дейт. Бишкек шаарынын ички иштер башкы башкармалыгынын 102 нөмөт бөлүмүнө Бишкек шаарынын Некрасова жана Лев Толстой көчөлөрүнүн кесилишинде аял кишини поезд сүзүп кетти деген чакырык келип түшкөн. Окуя болгон жерге дароо Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын ыкчам тергөө тобу чыгып, маалымат такталып, 1977 туулган К.Э. аттуу каза болгон аялдын өздүгү аныкталган. Аталган факт Бишкек шаарынын Ленин райондук ички иштер башкармалыгынын маалыматтарды эсепке алуу журналынын автоматташтырылган маалымат системасына катталып, зарыл болгон экспертизалар дайындалган. Азыркы учурда тергөө амалдары улантылууда. Айсфаке сіз алдықтан шыға алыңыз салда, Медеровадан шығып келет атасыз. Медеровадан барат атасыз, шыға алсаңыз салда. Юнус Алиеве кабыламасы достыңыз. Борбор калабызда мас абалында унаа башкарып, ал гана эмес милиция кызматкерлерине баш бербей, шаарды айланып качкан бул ак түстөгү Lexus үлгүсүндөгү унаа туурасында айта турган болсок, рейдтик иш-чаранын алкагында инспекторлор унааны токтотууга аракет кылышкан. Бирок айдоочу баш ийбестик көрсөтүп, бир далайга чейин качып кетүү аракетин кылганы менен кайгылуу кызматкерлеринин ыкчам иш аракеттеринин натыйжасында унааны токтотушту. Жигит, проплачу. Штраф берді, өліп болсам не болады? Ой. Спокойся, штраф. Болды. Көліп кетейін деді. Ой, болды. Все. Ё-моё, ну что вы так, Ой. Токтоткон учурда айдоочу мыйзам өкүлдөрүнө бир топ жаман сөздөрдү айтып жатты. Жанагы бере, Жанагы бере дейм. Кармабайм. Айрасын. Түртпөдү. Айда болды, кеттик. Болды айда кеттик. Жанагы бере. Жанагы кимме, Жанагы? Жанагы кимде, Жанагы? Отур сен. Отур. Тебе. Эти шли к покадру. Понял ты меня, бля? Купейся, бля, не? Растарас, давай! Давай растарас! Ты, бля, не? Бирок канчалык кыйын болсоң деле, мыйзам деген мыйзам. Инспекторлор айдоочудан түшүнүк каталуу максатында жакынкы милиция бөлүмүнө алып барышты. Ал эми жол коопсуздук эрежелеринин талабына ылайык бул бейбаштык үчүн унаа айып коросунан орун алат. Кто мне положил бы на пол, Дайте выбор, сука. 2022 жылдын 31 январь күнү Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгына 44 жаштагы Аксы районунун тургуну арыз менен кайрылып, анда 2022 жылдын 19 январынан тартып өзүнө тааныш болгон Ички иштер министрлигинде уюшкан кылмыштуу топтун мүчөсү катары каттоодо турган Бопу аттуу бала абакта отуруп алып, бейтааныш болгон 4 баланын үйүнө жиберип, өмүрүнө жана үй бүлө мүчөлөрүнө коркунуч келтирген зомбулуктарды көрсөтөмүн деп коркутуп, 100 000 сом акча бересиң деп опузалап талап кылып жаткандыгын билдирген. Бул факт Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын тергөө кызматы тарабынан Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 208-беренесинин негизинде катталып, кылмыш иши козголгон. Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын кылмыш издөө бөлүмүнүн уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөшүү бөлүмчөсүнүн кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам издөө иштеринин натыйжасында Таш көмүр шаарынын мурда бир нече жолу соттолгон 1989 жылкы тургуну Аксы районунун 1989 жылы туулган тургуну кармалышып, 48 саатка убактылуу кармоочу жайга киргизилген. Алар Аксы районунун аймагында жабырлануучудан 43 000 сом нактылай акчаны опузалап талап кылып жаткан жеринен колго түшкөн. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери уланууда.